Мемлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын кабыл алынганын 30 жылдыгына карата облус аймагында иш-чараларды өткөрүү уланууда. Бул жолу кыргыз элине жана кыргыз тилине өнүгүшүнө эбегейсиз эмгек өтөгөн Кыргыз Совет тилчиси, эмгек кызыл туу орденин медалинин ээси, улуттук туңгуч лексиколог Окмуштук Хусейин Карасаевдин басып өткөн өмүр жолу даңазаланды. Ал эми бул багытта Хусейин Карасаев атындагы Ысык көл лицейинин окуучулары менен биргеликте улуу инсанды таанып билүү максатында иш-чара өткөрүлдү. Бул тууралуу Улукбек Жумановдун материалында сөз болот. Улуу инсан, эмгек кызыл туу орденинин ээси, улуттук туңгуч лексикологу, Кыргыз Совет тилчиси болгон Хусейин Карасаевдин басып өткөн эмгек жолу, кыргыз тилине кошкон салымы туурасында аталган инсандын өздүк музейинде иш-чара болуп өттү. Бул Саамалык Карасаев атындагы Ысык көл лицейинин окуучулары менен биргеликте окуу жайдын мугалимдеринин уюштуруусу менен кыргыз тили күнүнө карата өткөрүлүп, алгач окуучуларга Хусейин Карасаев тууралуу атайын дайындалган өмүр баяны көрсөтүлдү. Буга жалпы окуучулардын көңүлү бурулуп, кызыгуу менен карап отурушту десек да болот. Ал эми иш-чаранын негизги максаты жаш муундарга Хусейин Карасаевдин өмүр жолун, жасаган эмгектери тууралуу маалымат берүү болуп саналат. Биздин негизги максат биздин өзүбүздүн Кара Кошарына жайгашкан Хусейин Карасаев атындагы Ысык көл лицейи ошол атабыздын ысымын алып жүрөбүз. Ошол максатта жыл сайын бизге ошол лицейибиздин окуучуларын Хусейин Карасаев атабыздын таанытуу максатында ушундай иш-чара уюштурабыз. Бул биздин мектепте традиция катары болуп келатат. Анан ушул жерге администрациянын эмес чечими менен мугалимдер, кыргыз тилинин кафедрасы мугалимдери менен 9-класстарды алып келдик. Бул лицей Хусейин Карасаевдин ысымын алып жүргөндүктөн ал жакта дээрлик кызмат аркалаган адистер, окуп билим алып жаткан окуучулар залкар инсандын ким жана кандай адам болгондугун билүүсү чоң милдет. Айтылгандай, окуучуларга иш-чаранын жүрүшүндө Хусейин Карасаев тууралуу көптөгөн маалыматтарды алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Бул иш-чарага биз Хусейин Карасаев атындагы лицей атында болуп жаткандыктан, Хусейин Карасаев атындагы биз көптөгөн маалыматтарды билүүбүз керек жана билип жүрүшүбүз керек. Мындай улуу адамдар тууралуу билбесек, бул биз үчүн, кыргыз эли үчүн уят жана биз үчүн, биз Хусейин Карасаев атындагы лицейде окуп жаткан үчүн бизге уят. Ошондуктан биз билели, Хусейин Карасаев атындагы лицей болгондуктан билели деп келдик. Хусейин Карасаев жөнүндө эмне маалыматтар бересиз? Хусейин Карасаев бул котормочу болгон, кыргыз тилине көптөгөн салымдарды кошкон. Кыргыз элинин эң бир улуу адам катары деп эсептейм да мен. Улуттук туңгуч лексиколог, Кыргыз Совет тилчиси болгон Хусейин Карасаевдин көптөгөн тилди билгени баарыбызга маалым. Айта кетсек, ал кишиден үлгү алып, айткан акыл насаатын угуп, бир дасторкондон даамсызып калгандар да бар. Анын жасаган эмгектерин улантып, коомчулукка чыгарып жаткандар да аз эмес. Ал Хусейин Карасаев ата менен 93-жылы мен ошол таанышып калдым, биринчи жолу. Андан кийин көп жолу үйүнө барып, ошол жашаган жерине көрүп, андан кийин көптөгөн маектешүүлөрдү уюштурдук. Андан көп нерселерди уктум, кыргыз тарыхы боюнча, кыргыз адабияты, кыргыз тил илими боюнча дегендей. Анан ошол 98-жылы көз өткөнгө чейин 5-6 жылдын тегерегинде аны менен аралашып, Айша апанын ошол бышырган тамагынан даярдаган тамагын ичип, Хусейин атанын ошол ар бир баа жеткис кептеринен угуп жүрдүк, аралаштык. Мен кийинчерээк ошол андан алган маектерди кыргыз түркчөгө которуп, Түркияда да чыгардык, орусчага которуп, бүт ошол мурунку СССРге тараган журналдарга да берип жүргөнбүз негизинен. Ушундай болуп калды. Хусейин Карасаевдин эмгегин даңазалап, аны таанып билүүнү негизги максат кылып, бул лицейде ар жыл сайын иш-чара өткөрүү салтка айланган. Быйылкы жылда 23-сентябрь мамлекеттик тил күнүнө карата болуп өттү. Улукбек Жуманов, Айбек Турдаконов, Ысык көл жаңылыктар үчүн Каракол шаарынан. Бүгүнкү алынган кыскача жаңылыктардын түрмөгүн мына ушулар түздү. Мен сиздер менен коштошмокчумун. Амандыкта көрүшөлү, сак саламатта болуңуздар.